Интернет тармагында Созактын Атабеков айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Манапчан Жунусовдун диплому чуу жаратууда. Анткени анын экономикалык билими боюнча алган диплому жасалма экени айтылууда. Ага далил катары Ташкент мамлекеттик экономикалык университетинин ректораты дипломду бул окуу жай бербегендигин билдиришкен. Ташкент мамлекеттик экономика университетинин ректораты 1983-1988 жылдары окуган Жунусов Манапчан Дыйкановичтин дипломду каттоо китебинде жок болгондугун билдирет. Номер 96-80-45 номери менен диплом да биздин университет тарабынан берилген эмес. Манапчан Жунусов аталган айыл өкмөттүн орун басары болуп 2019 жылы конкурс аркылуу келген. Ага чейин соода тармагында иштегени айтылат. Диплому боюнча буга чейин иш козголуп, учурда токтоп турат. Сузак районунун акими да тактоо иштерин жүргүзгөн. Анда тийиштүү органдар аталган окуу жайдан расмий кат күтүп жатканын билдиришкен. Айыл өкмөттүн орун басарларын кызматтан четтетүү же дайындоо акимдин милдетине кирбейт. Бирок диплому жасалма болсо, чара колдонуларын кошумчалайт. Бул мындай болгон 2020 жылы жанагы Азамат Калмурзаев деген депутат бар. Ошол запрос жөнөтүп, анан алган имиш экен жанагы кагазды. Ал кагазда ак кагазда турат, печать басылып. Анан органдарга берилиптир. Бул иш козголуптур. Немеде? РОУДда. Анан токтоп калган экен. Сузак РОУДда. Прокурор менен да сүйлөштүм, РОУД менен да сүйлөштүм. Анан булар айтат, официальный запросту күтүп атабыз дейт. Ушул тапта мындагылардын баарынын диплому тийиштүү органдар тарабынан текшерүүгө кеткен. 30 миңден ашык калкы бар Атабеков айыл өкмөт администрациясында иш билги кадрлар жоктугу тургундар тарабынан айтылып келет. Ишин чабал жасагандыгы үчүн айыл өкмөт башчысына аким тарабынан сөгүш да жарыяланган.